бир күнү 5 алып келсе, баласын мактап, сен азаматсың, сен колуңан баары келет деп, анан бирок 3 алып келсе, 2 алып келсе, сен акылсызсың, сен колуңан эч нерсе келбейт, сен адам болбойсуң десе, бала үчүн ата эненин баары бир айткан сөзү көмөкөйүндө калат да. Эгерде буга чейин класстын ичинде өзүндө баягы ынтымактуулук, биз бир командабыз деген түшүнүк алсыз болсо, башка бир окуучуну кабыл алганда кыйналышат. Анткени класстын өзүнүн ичинде атаандашы көп. Мага көңүл буруп койгулачы, мен силерге бирдеке айткым келип атат, мен угуп койгулачы деген нерсени да кыймыл аракети менен, жүрүм турум менен көрсөтүп баштайт өзү. Бул жерде социалдык тармактардын, гаджеттердин бир зыяны кандай болуп атат? Бала маалыматты алып атат, бирок эч ким менен бөлүшкөн жок. Ал жөн гана мындай баарлашуунун жолдорун үйрөнгөн жок да, жөн гана кабыл атат. Ата энем мени түшүнөт деген сезим ойлгонуп, анан өзүнө болгон ишеним жогорулайт. Өзүнө ишеними жогору бала кандай болот? Чөйрөдү дагы өзүн көрсөтө алат да. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары. Бүгүн биздин студиябызда конокто балдар психологу Айнек Муратбекова болмокчу. Айнек айым, саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студиябызга. Ушул акыркы учурда мектеп окуучуларынын арасында чыр-чатактар көп келип чыгып атканына баарыбыз күбө болуп атабыз. Негизи эле ушул өспүрүм курактагы балдар менен ата эненин ортосундагы мамиле кандай болушу керек? Саламатсыздарбы? Абдан сонун суроо, чынында актуалдуу суроолордун бири. Азыркы коомубузда болуп аткан көйгөйлөрдү эске алсак, окуяларды эске алсак, балдар менен болгон мамилелерде деги эле чоң адам, кичинекей бала, өспүрүм куракка чейин болгон адамдар менен болгон мамилени эске ала турган болсок, мен дайыма айтат элем, алардын курагына жараша мамиле кылалык деп. Биздин дагы өзүбүздүн мисалы иш алып барып атканда бизге жеңилдеткен жолубуз курактык психологияны эске алуу менен алар менен мамиле куруу. Мисалы кандай, 3 жашка чейин балдар менен мамиле куруунун тили бул эмоциялар. Жөн гана алар менен эмоционалдык жактан жакын болобуз. Алар менен мамиле куруудагы тилибиз бул физикалык жактан мамиле. Ал кандай? Жанында болобуз, кучактайбыз, ага мындай коопсуздук чөйрөсүн түзүп берүү. Ал ыйлап аткан кезде, курсагы ачып аткан кезде, же болбосо кубанып аткан болсун, кайгырып аткан болсун, эмоцияларын кабыл алып, жанында физикалык жакын болуу. Бул алар менен байланыш тили. Андан кийин 3 жаштан 1-класска чейинки курактагы балдар менен бул эмоционалдык байланыш деп айтсак болот. Ал дагы ошо, анткени мектеп курагына барып аткан балдарда көбүнчөсүнүн кандай болот? Жаңы эмоциялар пайда болуп аткан болот. Балким бир туугандары жаңы төрөлүп аткан болушу мүмкүн, улуу баласы болсо кийинки бир туугандары, же болбосо дос таап аткан болушу мүмкүн. Мына ошол кезде жанында болуу, аны колдой билүү тили болуп эсептелсе, анан кийин эрте өспүрүм курактан баштап өспүрүмгө чейинкилердеги мамиледеги тил бул коммуникация. Сөз менен байланыш түзө билүү. Бул ушул куракта көбүнчөсүн биз улуулар, мугалим болсун, ата эне болсун, өспүрүмдөр менен жөн гана байланышты, сөз аркылуу байланышты, коммуникацияны жоготуп коебуз да. Бул деген алар ушул учурда, мисалы, буга чейин алар эмоционалдык жактан бизге муктаж болсо, бизге физикалык жактан муктаж болсо, бул учурда жөн гана сөз менен: жаныңдамын, сен маанилүүсүң, сен айта турган ойлоруң маанилүү, мен сени бир жекелик катары кабыл алам. Балким чечимдерин сурап, балким ойлорун сурап, сен бул окуяны кандай көрдүң, же мектебиңде эмне болуп атат, ким менен дос болуп атасың деген сыяктуу баарлашуу тили гана бул мамиледеги эң маанилүү нерсе. Эгерде биз буга чейин ошо эмоционалдык жактан, физикалык жактан мамилени жоготуп койгон болсок, өспүрүм куракта байланыш түзүү кыйын болуп калат. Көбүнчөсүнүн ата энелерибиз да ушинтип кайрылат да: мурда жакшы болчу, анан балам өспүрүм куракка келгенде мен менен сүйлөшпөй калды, же эчтеке айтпай атат, силер сүйлөшүп көргүлөчү, же мен баламды түшүнбөй калдым, түнт болуп калды деп келет да. Балким буга чейин баласына керек учурда качан ага эмоционалдык жакындык керек болгондо, качан ага физикалык жактан кучакташ керек болгондо, же жөн гана жанында болуш керек болгондо, апасы жанында же ата энеси жанында болбогондор да азыр эми балага эмне керек болсун? Бала мен мурда керек жок болсом, азыр деле кереги жок экен, мында анда эмнеге айтам деген бир коргонуу механизми пайда болушу мүмкүн да. Ошондуктан мен айтат элем, мамиле курууда ар бир куракка жараша өзүнүн байланыш тилдерин гана билип алсак, жолдорун билип алсак, жеңил болот өспүрүм куракта дагы. Мисалы, ата энесине айтпай калат деп атпайсызбы көп нерсени? Ошондой учурда ата эне тарабынан, ошол эле мугалим тарабынан кандай мамиле болуш керек балага? Мындай учурлар көбүнчөсүн өспүрүм куракка кирген учурда байкалат. Өткөл куракта жашап аткан окуучуларда, өспүрүмдөрдө байкалат.
Бул учурда биз эмне кылабыз? Көбүнчөсүн ата энелер менен иштешип атканда же мугалимдер менен иштешип атканда айтабыз, чын эле бала буга чейин айта бербеши мүмкүн да. Анда сиз өзүңүз айтып баштаңыз деп сунуштайбыз. Бул эң биринчи мындай оптималдуу жолу катары ушуну сунуштайбыз да. Балаңыз айтпай атабы, окуучуңуз эч нерсесин айтпай жашырып атабы, сиз өзүңүз айта бериңиз. Өзүңүз айтыңыз дегенде эмне? Мен дагы 7 класс болгом, мен дагы 8 класс болгом, мен 9 класс кезде ушундай болгом, ушундай каалоолорум бар болчу, ушундай нерселерди жашагам деп айта берсек, анан бала да мен атам дагы, апам дагы же мен үчүн маанилүү болгон адам дагы мендей куракта болгон турбайбы, ал деле мендей учурду жашаган турбайбы, демек түшүнөт турбайбы деген коопсуздук айланасы түзүлөт да, круг безопасности түзүлөт дагы, анан бала аз-аздан ачылышы мүмкүн. Туура аябай кыйын, көп убакыт алышы мүмкүн. Бул дароо бир эле баарлашуу менен же бир айтып коюу менен пайда болот деп айтпайм, себеби өткөл курактын өзүнүн физиологиялык дагы, эмоционалдык дагы, психикалык дагы өзгөчөлүктөрү бар. Бала өнүгүп аткан болушу мүмкүн, баланын дүйнө таанымы келишип аткан болот, анын ансызда ата энеси эмес башка бир чөйрөсү маанилүү болуп аткан курак болот. Убакытты талап кылат, көп эмгекти да талап кылат деп айтам, бирок баарлашса болот. Өзүн айтуу менен, өзү баштоо менен, инициативаны өзү көтөрүү менен. Мисалы ушундай учурга туш келген бала мисалы таптакыр жабылып, эч нерсесин айтпай калды да ата энесине, мугалимдерге. Ал баланын жакындары, айланасындагы достору, ошол эле классташтары менен мамилеси кандай болот анда? Же алар менен мамилеси башкача болобу? Абдан сонун, анткени өспүрүм курактагы байланыш башка баланын башка чөйрөсүнө, башка факторлоруна дагы таасир эте турчу бир абалда. Мисалы ушинтип сүйлөшпөй жабылып калган. Башка фактор дегенде кандай? Ал достору менен болгон мамилесине дагы таасир этиши мүмкүн, балким окуусуна дагы таасир этиши мүмкүн, академиялык жагына дагы таасир этет, анан үй бүлөсү менен болгон абалына дагы таасир этет, келечектеги пландарына же болбосо кесип тандоосуна дагы таасир эте турган бир чындап маанилүү бир фактор да. Же болбосо мунун баарына эмес, кээ бирөөнө гана таасир этиши мүмкүн. Мисалы, үй бүлөсү менен жакшы сүйлөшпөшү мүмкүн, бирок достору менен аябай жакшы сүйлөшүшү мүмкүн да. Же бир гана мектебине, окуусуна академиялык жактан фокус кылып, досторунан дагы ата энесинен дагы бөлүнгөн болушу мүмкүн. Бул абалдын баардыгы тең психологиядагы маанилүү принциптердин бири менен далилдеп айтсак болот да. Психологияда ар бир адам өзүнчө бир дүйнө, ар бир адам өзүнчө бир уникалдуу, ар бир адам индивидуал деген принцип менен иштейбиз да. Ошондуктан абалга жараша жана окуучунун өзүнүн буга чейинки тажрыйбаларына, анын жекелигине, адамдык өзгөчөлүктөрүнө, характерине жараша ар кандай абалда көрүнө берет. Анан ошо мектеп окуучуларынын маселеси азыр чоң талкуу жаратып атпайбы? Негизи эле жогорку класстын балдары өзүнүн кичүү класстын балдарынан үстөмдүк көрсөткөн учурчу. Ошол мамилени кантип жеңсе болот? Себеби мисалы жогорку класстын окуучусу өзүнүн кичүү класстын окуучусуна үстөмдүк көрсөткөндө, кичүү класстын окуучусу коркуп калып атпайбы? Мисалы ошол эле учурда мугалимине да айта албайт ал нерсени, ата энесине дагы айта албайт. Ооба, чынында абдан олуттуу маселе. Мен өзүм тажрыйбамда дагы көрүп атам. Абдан чоң мындай физикалык зомбулукка жеткирген учур болбосо дагы, азыр билесиздер, мектептердин арасында, мектептердин ичинде буллинг деген түшүнүк бар да. Аракетчиликти бияка кое туралык, мындай буллинг өзүнчө социалдык бир процесс. Аракетчилик болсо бул эмне? Кылмыш иши менен кошо кетип аткан бир процесс болуп атпайбы? Социалдык дагы, психологиялык дагы. Бирок ага чейин биз дагы мындай көз жумуп койбой тургандай маселе буллинг бар да. Ал ошо сиз айтып аткан аракетчиликке балким алып бара турган жолдордун бири дагы болушу мүмкүн. Биз дагы көрүп атабыз, бирок бул процесс социалдык дагы, психологиялык дагы, эмоционалдык дагы процесс болгондуктан мектепти дагы, ата энени дагы, ошол эле учурда балким органдарды дагы иштин ичине камтый турган бир комплекстүү иш чара болуп атат азыр. Мындай учурда бизде буллингде негизи эгер келип чыккан же эмне себептен балдар мындай агрессивдүү болуп атат, негизи бир себеби булар жөн гана коммуникация курганды билбей атат да балдарчы, сүйлөшкөндү билбей атат. Чынында кээ бир балдар достошконду билбейт. Анан азыр мен жеке байкоомдо азыркы муундун окуучулары мындай жестокийрээк да.
аябай ачуулуу келишет, өзүнө болгон ишеними бир аз туура эмес. Ошол факторлордун дагы негизинде балким жөн гана достук курганды билбей атышат. Бул бир фактор. Эгерде мен азыркы окуучулардын ортосундагы болуп аткан ушу сиз айтып өткөн кичүү балдарды зомбулук көрсөтүү жөнүндө же болбосо ошо буллинг тууралуу айта турган болсок, бул процессте үч тармак, үч адамдар бар, окуучулар бар деп айтайын. Агрессор бар, ошо аракетчилик кылган же болбосо салык салган же зомбулук көрсөткөн, аны агрессор деп атайбыз. Анан жабырлануучу бар. Анан байкоочулар бар, калган классташтары. Алар дагы экиге бөлүнүшөт. Алар пассивдүү байкоочу болушу мүмкүн, же активдүү байкоочу болушу мүмкүн. Активдүү байкоочулар деген ошол жана агрессорду колдогон балдар да, же окуучулар. Аны менен чогуу жабырлануучуну басынткан, кемсинткен, балким буруп койгон, же болбосо эмоционалдык жактан жабыркаткан бир топ. Пассивдүү байкоочулар болсо, бул эч кийлигишпегендер, корккондор. Алар эмнеге пассивдүү деп карап көрсөк, алар өзү ушу жабырлануучунун ордунда болуп калгандан корккон үчүн ошол позицияны тандап алышат да, балким аң сезимдүү түрдө, балким аң сезимсиз түрдө, подсознательно же осознанно эле тандап алышы мүмкүн. Анткени эгер мен жабырланып аткан окуучуга жардам берсем, тиги мага дагы налог салсачы же болбосо мени дагы бөлүп койсочу деген коркуу үчүн, коркуудан пассивдүү ролду тандап алышат экен. Бул жерде анан эң маанилүү бир суроо келип чыгат да, эмнеге бала ушул жолго барып атат, ал эмнеге ушундай агрессор болуп атат дегенде, чын эле жанагы айтып өткөндөй эле кайрадан эле бул жерде бир эле факторго таянбайбыз. Көптөгөн себептер бар. Сөзсүз түрдө мындай бир окуучу ушул себептин айынан эле баары мындай агрессор болуп кетти деп айта албайбыз да. Биринчи себеби үй бүлөсүндө же болбосо жакындарында ошондой зомбулук көрүп аткан болушу мүмкүн дагы. Ал мамиле куруунун жолу катары ошол эле жолду билет. Башка жолду билбейт. Достошуунун башка жолун билбеши мүмкүн. Ошол мисалы зордук, зомбулук көрүп чоңойгон баланын үй бүлөсүндөчү, мисалы бала ошондой үй бүлөдө чоңойсо, ал сөзсүз ошол нерсени кайра кайталайбы же бул жерде дагы сөзсүз деген нерсе жок. Анткени биз адамдар менен иштешип атпайбызбы? Адамдар ар кандай болот, жана айтып өткөндөй эле ар бир адам индивидуалдуу, анан жашап аткан абал дагы индивидуалдуу болот да. Кимдир бирөө балдар чөйрөсүнө жараша, ата энесине жараша, өзүнүн характерине, индивидуалдуулугуна жараша балким ушул жолду тандап алат. Анткени башка жолду билбейт. Кимдир бирөө болсо чөйрөсүн көрүп, башкаларды көрүп, же болбосо ичинен табиятынан бул ачык адам болуп, балким бул нерсенин туура эмес экенин өзү байкайт. Мындай сөзсүз түрдө болот деген нерсе жок чынында. Анан жогоруда жакшы нерсени айтып өттүңүз да, жанагы балдар арасында коммуникация депчи, бири бири менен болгон мамиле жок болуп атат, алсыз болуп атат. Алсыз болуп атат. Ушул нерсеге эмне себеп болуп атат? Мисалы, гаджеттер дагы себеп болушу мүмкүнбү? Балдардын коммуникацияга же достошконду билбей жаткан себептери дагы ар кандай. Анын биринчиси, чын эле сиз айтып өткөндөй, мындай биринчиден эң көп себепти, эң көп баягы пайыздык өлчөмдө чында гаджеттер. Эмнеге дегенде, азыр кийинки муундан баштап алсак, алар эмне кылып атат? Маалыматты кабыл эле алып атат, кабыл алып, бирок аны менен бөлүшкөн жок, сыртка чыккан жок. Негизи коммуникация кандай болуш керек эле? Маалымат алып бериш керек болчу, бөлүш керек болчу, анализ кылыш керек болчу. Бул жерде социалдык тармактардын, гаджеттердин бир зыяны кандай болуп атат? Бала маалыматты алып атат, бирок эч ким менен бөлүшкөн жок. Ал жөн гана мындай баарлашуунун жолдорун үйрөнгөн жок да, жөн гана кабыл алып атат. Анан агрессивдүүлүк дагы ушул жерден келип чыгып атат. Табиятында нормалдуу түрдө кандай болуш керек болчу? Маалыматты алгандан кийин аны бирөө менен айтып бериш керек болчу, же болбосо ойногондо кыймыл аракет менен коштолуш керек болчу, эмоцияларын көрсөтүш керек болчу, ачык. Биз ойногондо кандай эле мисалы көчөгө чыгып ойносо ошондой болот да. Гаджеттер менен ойногондо же баарлашканда кандай болот? Эмоция коштолгон жок, кыймыл аракет коштолгон жок. Ошол жерден анан бала эмоцияларын топтоп, ал агрессивдүүлүккө дагы алып келип атат десек болот. Бир эле фактор. Анын экинчиси тамак аш. Сөзсүз түрдө мындай бир кандайдыр бир балада оор көйгөй деп айтпайм да, кыйынчылыктар көрүлүп аткан болсо, дароо бул психология деп деле айтпаш керек. Ал балким физиологиялык жактан дагы болуп аткан болушу мүмкүн. Мисалы, ал туура эмес тамактанып аткан болушу мүмкүн, витаминдер жетпей аткан болушу мүмкүн, же физикалык жактан бир кандайдыр бир басымы көрүп аткан болушу мүмкүн. Анан дагы бир себеби катары психологияны кошсок болот да.
ошол сыяктуу эле айтайын дегеним, балким балдардын ушинтип коммуникация кура албай атканына алардын тамак ашы деле себеп болуп аткан болушу мүмкүн. Канча химикаттарды жеп атышкан болушу мүмкүн. Же болбосо абдан көп таттууну жеген адамдарды дагы мээсинде көп кортизолду өнүктүргө мындай иштетип чыгат да, ал таасири бар. Ошондон дагы болушу мүмкүн. Анан жөн гана үйүндө сүйлөшө турган, баарлаша турган, достукту үйрөтө турган балким бир туугандары жоктур. Мына үйдөгү азыр аз бала болгондун дагы бир кесепети деп айтпайын, себеби деп дагы айтсам болот. Мисалы, бир тууганы көп болсо сүйлөшкөндө үйрөнөт да башкадан көрүп. Анткени бала кантип чоңойт десе, көрүп үйрөнөт, үлгү алып үйрөнөт деп атпайбызбы? Балким ошонун дагы себеби дагы болуп аткан болушу мүмкүн. Бир канча факторлордун негизгилери ушулар да. Анан ушул өспүрүм курактагы окуучулар негизи эле мектеп алмашкан учурлары дагы көп кездешип калат го. Ошондой учурда мисалы ошол жаңы барган мектебин мугалимин мамилеси балага, ошол учурда атенин мамилеси кандай болуш керек? Адаптация процесси чынында окуучулар үчүн мындай бир үзүлдө бар экен да, 4-класска чейин эгерде мектепти алмаштырышса, бала аны жеңил өтөт экен. Себеби дегенде эмне, ал жакта эң баланын фокусу жаңы мындай тамгаларды үйрөнүү, анан окуганды үйрөнүү фокусу башка болот. Ал бул мектептен окуса деле фокус ошол болот, бул мектептен окуса деле ошол. Концентрациясы башка мындай оюн башка нерсе бузбайт да. Анан кийин 5-класстан баштап анан өзгөрүлгөн дагы кыйыныраак дейт да, адаптация процессин жеңген. Анткени ал жакта достошуп көнүп калган, окуганды үйрөнүп калган, бирок ал жердеги биринчи фокус бул жерде уже тамга таануу окуу эмес, биринчи фокус мындай дос табуу деген болгон үчүн бир аз кыйын болот дейт да. Ошондо мындай өзү адаптация процесси негизи 6 айдан 1 жылга чейин созулган процесс. Ар бир окуучунун жекелигине жараша. Мисалы, балким бала табиятынан түнт болсо, бир аз оорураак жашайт ал абалды. Эгер бала табиятынан шайыр же болбосо башка мектептен сырткары иш-чараларга катышкан бала болсо, бул абалды жеңил өтүп кетиши мүмкүн. Ата-энелер, мугалимдер бул жерде кандай жардам көрсөтө алат? Мугалимдин сөзү абдан маанилүү да бул жерде жаңы келген окуучу үчүн. Классына тааныштырып атканда жаңы окуучу жөнүндө жакшы сөздөрдү айтуу менен классына достошууну, атмосферасын түзүп берсе, окуучулар бат кабыл алып кетет. Анан буга чейинки дагы мисалы класстын өзүнүн ынтымагы дагы аябай маанилүү. Эгерде буга чейин класстын ичинде өзүндө баягы ынтымактуулук, биз бир командабыз деген түшүнүк алсыз болсо, башка бир окуучуну кабыл алганда кыйналышат. Анткени класстын өзүнүн ичинде атаандашы көп. Бул жерде мугалимдин милдети, биз мисалы өзүбүздүн мугалимдерибизге көп сунуштайт элек, классты эң баягы башталгыч мектептерде орто мектепти кошуп, класстын ичинде атаандашууну кылбаңыздар. Класстын ичинде биз бир командабыз дегенди түшүнүктүү бериңиздер. Көп ошондой иш-чараларды, балким ошондой оюндарды кылыңыздар. Анан кийин балким 7-8 класстан баштап бири-бири менен атаандашса болот. Бирок ага чейин бир ынтымактуу, биз командабыз деген түшүнүктүү бериңиздер деп. Ушул процесс дагы жардам берет. Ата-эненин колдоосу, эмоционалдык колдоосу деп дагы бир жолу айткым келет. Кандай өтүп атат, ким менен достоштугуң деп сырткы факторлорду эле сурай бербей, баланын өзү жөнүндө сурасын. Кандайсың, сен кандайсың, эмнени жашап атасың, эмне жакты, эмне жаккан жок, эмне капа кылды, эмне кубантты, эмнени алмаштыргың келет деп мындай балага көбүрөөк фокус кылсак, бала ичиндеги айткысы келген мен деген жекелик ою, маанилүүмүн, ата-энем мени түшүнөт деген сезими ойлгонуп, анан өзүнө болгон ишеним жогорулайт. Өзүнө ишеними жогору бала кандай болот? Чөйрөдө дагы өзүн көрсөтө алат да. Ошо жогоруда атаандашуу боюнча жакшы айтып өттүңүз да. Негизи ушул мектеп арасында окуучулардын атаандашканы бири-бирине кандай таасир берет балдардын психологиясына? Атаандашуу азыр балдардын арасында ар кандай тармактар боюнча атаандашышат. Социалдык тармак боюнча, академиялык жетишкендиги боюнча, кээде экономикалык жак боюнча дагы атаандашып кетет. Негизи атаандашуу жакшы деп айтабыз. Эгерде ал академиялык жактан болсо, өзүн өнүктүрүү жактан болсо, өзүн көрсөтүүгө бир мотивация болушу мүмкүн. Эгер бирок балдар мисалы спорт жактан дейлике, ал жакшы. Анткени баланын өзүн өнүктүргөнгө, өзүн тааныганга, балким алсыз жактарын кабыл алганга дагы жардам бериши мүмкүн да. Бирок эгерде ал физикалык жактан, анан экономикалык жактан, социалдык жактан болсо, анда сөзсүз түрдө бул жерден улуулар кийлигиши керек.
жанагы этнопсихологияда, этнопедагогикада бизде же болбосо кыргыздын балында жакшы сөз бар го, өзүңдү эр ойлосоң бирөөнү шер ойло деген түшүнүктү берген дагы жакшы. Бирок мисалы байкап көрөбүз да, ар бир класстын өзүнүн баягындай жекелик өзгөчөлүгүнө жараша бул жерде мугалим кийлигиши керек же мектеп психологу кийлигиши керек. Эгер атаандашуу нормалдан тыш адекваттуу эмес болуп бараткан болсо, ушу жанагы айтып өткөндөй зомбулукка бараткан болсо, бөлүнүүгө бараткан болсо, анда улуулардын кийлигишүүсү шарт түзүш керек, кийлигиш керек. Улуулар кийлигишип, ошол нерсе мындай команда менен иштетип, бири-бирине бул жерде жекелик менен эмес, мындай жалпы команда менен баарыбыз ынтымактуубуз, баарыбыз окшошпуз, баарыбыз 8-класспыз же баарыбыз 7-класспыз деген бул негизи көбүнчөсү мындай оюндар менен же болбосо сыртка бир жака чыгуу менен же болбосо башка класстар менен, параллель класстар менен атаандаштыруу менен мындай конкурстардачы ошондой иш-чараларды кылуу менен арасындагы ынтымакты чыңдаш керек. Же болбосо буллингке каршы жумалыкты жарыялоо менен же болбосо органдардан же министрликтен бирөөнү чакырып мындай айтайын дегеним, олуттуу кадамды таштаганда балдар демек бул туура эмес экен дагы, сырттан бирөөлөр кийлигишип атат деген ой келет да. Эгерде биз ошол боюнча коюп койсок, балдар эмне дейт? Нормалдуу турбайбы, кыла берсек болот турбайбы деген түшүнүк кирет да. Кийлигиш керек деп айткым келген нерсе ошол чоңдор, мугалимдер бир иш-чараларды бул туура эмес экенин айтуу менен. Балдар өзүн кем сезген учурдачы, мисалы ошол эле атаандаштыкка алып барат го бул нерсе. Мисалы мен эмне үчүн сулуу эмесмин, же менин эмне үчүн жакшы телефонум жок деген нерселер. Бул нерсе менен кантип күрөшүш керек? Өзүнө ишеними төмөн окуучулар чындап көп болот. Көбүнчөсүн мен тажрыйбамда өспүрүм курак менен иштейм. Бул 5-класстарда көп болот, 6-класстарда көп болот, анан 8-класстарда көп болот. Бул эрте өспүрүм курак, булардын өзүнүн бул курактык өзгөчөлүк. Негизи курактык өзгөчөлүк деген эмне? Качан курагынан өткөндөн кийин фокусу башка жака өзгөрүп кетет да. Мисалы 8-класска чейин өздөрүнүн жетишсиз сезүү синдрому бар го, комплекс неполноценности. Бул синдром болот дагы 9-класска барганда бул синдром калып кетет. Неге дегенде, кесип тандаш керек деген башка фокус пайда болот да. Ошон үчүн өзүн кабыл алат. Бирок бул учурда кантип иштешебиз? Окуучунун жеке өзү менен иштешебиз, анан ата-энеси менен чогуу иштейбиз. Бул өзүнөн өзү пайда боло турган нерсе эмес да, балким кичинекей кезинде көп салыштырылган болушу мүмкүн. Же классында бирөө менен салыштырылып аткан, же башкалар менен салыштырылып аткан болушу мүмкүн. Же болбосо окуучунун жекелик өзгөчөлүктөрүнө тиешелүү сөздөрдү көп угуп аткан болушу мүмкүн. Окуучунун авторитет болгон адамы тарабынан. Мисалы, бул мындай өспүрүмдөрдө мындай иштейт. Өзүнө оюн маанилүү деп эсептебеген адам айта берсе, ал кабыл деле албайт да, деп кыла берет. Бирок өспүрүм үчүн авторитет болгон адам айтса, аны дароо акыркы чындык катары кабыл алат. Мисалы, авторитет ким болушу мүмкүн? Класстагы эң жакшы окуган кыз, же болбосо эң мындай спортивдүү бала болушу мүмкүн, эркек бала, же класс жетекчиси болушу мүмкүн, же апасы, же туугандарынан бирөөнү ал аябай мындай идеалдуу көрөт, же жакшы көрөт дагы, ошонун сөздөрү гана катуу тийет да. Ошондо алар менен иштейбиз, анан кыз менен, окуучу менен иштейбиз. Бул мындай маселе менен иштегенде бир принцип бар, 5 мүнөт деген принцип. Бул класска дагы жалпы өтүлөт, анан окуучунун өзүнө 5 мүнөт деген кандай? Эгерде адам 5 мүнөт ичинде өзү ошондой өзүн кем сезип аткан нерсесин өзгөртө албаса, демек аны кабыл алыш керек жана аны шылыңдоо объектиси катары кабыл албаш керек. Мисалы, эмне бир жери кир болуп калган болсо, айрылып калган болсо, же бир жери булганып калган болсо, аны айтса болот. Аны тамашаласа болот. Анткени 5 мүнөттүн ичинде аны оңдоп койсо болот, жууп койсо болот, жамап койсо болот, тийип койсо болот. Эгерде 5 мүнөттүн ичинде өзгөртө албай турган чачынын узундугу, чачынын түсү, денесинин түсү, же болбосо очки тагынган болсо, көзөмүк тагынса, же болбосо кандайдыр бир физикалык кемчилиги бар болсо, аны 5 мүнөттө өзгөртө албайт. Окуучуларга ушул түшүнүктү жеткиргенге аракет кылып атабыз да азыр биз. Анда бул нерсени айтып шылдыңдаганга, басмырлаганга болбойт. Мунун эч кимдин мындай адам катары укугу жок да. Ушул нерселер менен мындай өзүнүн конкреттүү техникалары бар, чынында ошолор менен иштесек болот. Мисалы, ата-энелер кээ бир учурда баласы тентек болгондо мындай катуу кармаган ата-энелер бар да, чындыгында алар андай балдар менен ата-энелер кандай мамиле кылыш керек? Мисалы эле ошол эле рекетчилик, мектептен кичүү баланы сабап койгон учурлар, ата-энесин чакырган учурлар көп эле катталат да. Ошондой учурда ата-эне кандай мамиле кылыш керек баласына?
Биз негизи ата энелер менен иштешип атканда мындай дайыма айтканга түшүндүргөнгө аракет кылам да, бала менен болгон мамиледе же коммуникацияда дейм, эки нерсе аябай маанилүү да. Биринчиси ошо тарбия процессинин башында ким турат, ата турабы же апа турабы, өзүн таануу. Мисалы апа болот да көбүнчөсүн, анткени биз тарбия ападан башталат, ата менен уланат, коом менен бекемделет деген принциппен иштейбиз да. Мисалы апа деп айталы, апа өзүн таанып алыш керек, бул маанилүү нерсе. Мисалы апанын өзүнүн ресурстары барбы, баланы тарбиялаганга убактысы, эмоционалдык жактан, физикалык жактан ал канчалык деңгээлде, өзүнүн каалоолору кандай, баласынан күтүүлөрү кандай, өзү эмнени каалайт. Анткени эне же болбосо ата үй бүлө бактылуу болсо, бала бактылуу болот. Эгер үйдүн ичинде конфликт болуп аткан болсо же бир оорчулуктар болсо, ал балага таасир этет, баары биз кабыл алсак да кабылбасак да. Ошондуктан биринчи сиз өзүңүздү таанышыңыз керек дейбиз. Экинчи маанилүү нерсе балаңызды тааныңыз. Балаңыз кандай? Балким ал табиятынан бала шок. Бала табиятынан балким мындай жай болушу мүмкүн. Кимдир бирөөгө математикадан түшүнүш үчүн 10 мүнөт керек болсо, балким баласына 20 мүнөт керек болушу мүмкүн. Бала достошконду табиятынан билбеши мүмкүн жана ал үчүн нормалдуу болушу мүмкүн. Ал балким буюмдар менен, оюнчуктар менен достошконду жакшы көрүшү мүмкүн, же ага жалгыздык жагышы мүмкүн. Же жалгыздыкты жаман көргөн, достошпосо тура албаган шок бала болушу мүмкүн. Муну таанып алганда эмнеге? Анткени бала менен иштешкенде ата энеге да жеңил болот да, мен балама мындай подход кылышым керек, же балам муну айтсам кабыл албайт, балама жазаландыруу жакшы иштейт, мактоо жакшы иштейт деген нерселерди түшүнүп алат да. Анан бул жерде баланы тааныганда бир өзгөчөлүк бар. Демек, ушундай эле жанагыдай биз айткандай көйгөйлөр, рикетчилик же буллинг сыяктуу агрессиялар болуп аткан болсо, балама тыюу салышым керек же контролду бекем кармашым керек. Болбосо бул башка түрлүү түшүнбөйт. Же болбосо жок, балам менен отуруп эмнеге мындай кылып атат, балким жай сүйлөө менен же ар бир жакшы жүрүм турум үчүн белек берүү менен же сыйлык берүү менен подход кылсам болот деп таанып алат да. Анан биз негизи бул менин жеке пикиримде, мен традициялык мамилени колдойм. Бул деген контроль болуш керек деген. Бала жакшы сөздү айтуу менен, түшүндүрүү менен токтотпой атабы, эскертүү менен токтотпой атабы, анда башка методду колдонуп көрүш керек. Эмнеге катуу айтканга болбосун, түшүнбөй атса. Балким ал ошол менен өзүн ойлонуп, ой жүгүрткөнгө ошол түрткү болот. Ага балким жазаландырууну колдонуш керек. Жазаландыруу деген кандай? Балким телефонун алып коюш керек, балким достору менен сүйлөшүүнү токтотуп коюш керек. Бала баласын тааныйт да, ал үчүн эмне бир мындай аялуу бир илгинчеги болот да баланын. Ошол жер менен подход кылса болот да. Айтайын дегеним ошо өзүн таануу, анан баласын таануу менен методдорду колдонсун. Акыркы суроомду узатайын. Ушу жогоруда жакшы айтып өттүңүз да, окуучу өзүн өзү кабыл алыш керек депчи. Ал нерсени ата энелер ошо баласына кантип үйрөтүш керек? Өзүн кабыл алганды. Өзүн кабыл алууну. Ата эне улуулар балага өзүн кабыл алууну, баланы кабыл алуу менен үйрөтүшөт. Бала кандай болсо, бул психологияда шартсыз кабыл алуу же болбосо шартсыз сүйүү деп айтылат. Мисалы, бала 5 окуган үчүн эмес, же 5 алып келген үчүн эмес, же таштандыны төгүп койгон үчүн эмес, же болбосо бир олимпиадага катышкан үчүн баласын мактап эмес, баласы бар болгон үчүн, баласынын өздүк жекелиги үчүн, баласы мондай жекелик катары кабыл алуу менен балага өзүн кабыл алдыра алат да. Бул мисалы кандай? Бир күнү 5 алып келсе, баласын мактап, сен азаматсың, сен колуңан баары келет деп, анан бирок 3 алып келсе, же 2 алып келсе, сен акылсызсың, сен колуңан эч нерсе келбейт, сен адам болбойсуң десе, бала үчүн ата эненин баары бир айткан сөзү көмөкөйүндө калат да. Анткени бала мен атамдын жарымымын, балам апамдын жарымын дагы бир бүтүн адаммын деп кабыл алат да. Ошондуктан баланы кабыл алдырууда аны кабыл алуу менен. Мисалы, урушуп атканда, урушуп дебейин, жазаландырууну же мактоону колдонгондо дагы баланын жекелигин айтып эмес, ошол кылган ишин айтуу менен. Мисалы, рекетчилик болду, же налог салып бир иш чара көйгөй жаралды. Сен жамансың, мен сенден ушуну күткөн эмесмин деп эмес, сен ушул туура эмес кадамга бардың ошонун үчүн. Же болбосо ушундай иш чараны, ушул жүрүм турумду кылганың үчүн, ушул сөзүңдү айтканың үчүн. Бирок мен сенин дайыма жаныңда болом. Анткени сен менин баламсың деген сөз менен. Же мактаганда дагы сен математика сабактан аракет кылыптырсың ошон үчүн. Ал ошондо бул жерде баланын жекелиги жабыркабайт. Анан жанагы бизде ата энелерде көп түшүнүк болгон травма деп коет го. Травманын болушуна дагы себеп болбойт да. Ал өзү негизи бир сөз менен айтуу менен, бир жолу кучактабай коюу менен же бир жолу урушуу менен балада эч качан травма болбойт. Ал өзүнүн жекелиги качан жабыр тартканда гана болот да. Жанагындай өзүн кабыл алдырууда
кыймыл аракеттерин, жүрүм турумдарын, сөздөрүн, ойлорун айтуу менен же мактоо менен же тыюу салуу менен гана баланы өзүн кабыл алдырсак болот. Бир шартсыз болгон үчүн, балам менин балам болгон үчүн жана мага ата энелик статусту сыймыкты тартуулаган үчүн кабыл алдыруу. Ушул жерден дагы бир суроо жаралды да, травма балдар мисалы кичинекейинде алган травманы чоңойгонго чейин кээ бирөө кое бере албайт да. Ушул нерсе менен кантип күрөшүш керек? Жакшы, аябай сонун суроо. Анткени азыр бизде ата энелерибиз, айрыкча кийинки муундун ата энелери, жаш муундун ата энелери бар го, аябай аң сезимдүү ата энелер, мен аябай сыймыктанам да. Анан бирок алар абдан мындай тынчсызданган ата энелер. Кичинекей бирдеке болсо эле же баласына катуу айтып албаса эле, же баласынын каалоосун иш жүзүнө ашырбай койсо эле балам травма алып калды го деп корко беришет да. Жок, чынында кандай психологиялык травма деген бул физикалык травма сыяктуу эле конкреттүү бир нерсе болмоюнча балада травма калыптана бербейт. Баланын психикасы ушунчалык бир сонун жаратылган нерсе, мындай кичинекей урушуп коюудан же болбосо кичинекей жалгыз калтырып коюудан, бир жолу жалгыз калтырып коюудан бала травма албайт. Травманы качан алат? Олуттуу, мисалы, баланын жекелигине таасир этип, ошол ситуацияны, ошол абалды бала жалгыз жашап калса, ал кандай болушу мүмкүн? Ата эненин ажырашуусу, бала жалгыз калып калса, же апасынын жанында да бирок эмоционалдык жактан апасы жок болсо, физикалык жактан атасы жок болсо, же болбосо бирөөнүн өлүмүн көрүп калса, же болбосо өзү эң жакшы көргөн өспүрүм куракка чейин дейли жакын адамынын каза болгонун көрүп калса дагы аны балага туура түшүндүрүп айтышпаса дагы кандай болушу мүмкүн? Ар кандай, мисалы, физикалык жер титирөө, авариянын көргөн же болбосо селди көргөн жана ошону жашаган, же согушту жашаган, ушундай учурларда бала жалгыз калып калса гана травма калыптанып калат жана кийинкиге чейин уланат, убагында жашалбаса. Бирок мындай учур болуп дагы, бирок балага туура маалымат берилип, анан жанында болсо, бул нерсени бала жеңил жашап өтөт. Бирок мисалы сенин балаң травма алып калганын кантип билсек болот. Бул деген баланын ар кайсы тармактарында, өспүрүм куракта негизи ар кайсы тармактарында билинет. Балким ата энеге билинбеши мүмкүн, балким мугалимге, кээ бир учурда бизге деле билинбеши мүмкүн, балким аны менен психиатр иштеши мүмкүн. Өзү негизи өспүрүм курактын жанагы кызыл желектери бар да, бул ошол симптомдорун билгизет. Мисалы, бала туруп эле түнт болуп калса, мисалы, буга чейин баардыгы жакшы болчу, достору бар болчу, бирок бир убакытта түнт болуп калды, баардык жерден өзүн кести. Же болбосо мындай өзүн жабык кийинип баштаса, күн ысык болуп атса деле, мисалы, узун кийимдерди, капшонду кийип, же болбосо узун жеңдүү нерселерди кийген, биздин көңүл буруубузду өзүнө тарттырып аткан бир нерсе кылса, мисалы, көпчүлүк учурда болот, чачын дароо бир нерсеге өзгөртүп салган болушу мүмкүн кыздар, же дароо кыркып салган болушу мүмкүн. Ушундай муну адистер иштей турган маселелер бар да. Ред флагтар болот, ошол өзүн көрсөтө турган. Мисалы, тамак такыр жебей, же болбосо абдан көп тамак жей турган, же именно тамактын бир бөлүгүн, өтө таттууну же өтө ачууну. Ушундай өзү бала белги берет да, бул деген бала түпкү ичинен көмүскө аң сезиминен мага көңүл буруп койгулачы, мен силерге бирдеке айткым келип атат, мен угуп койгулачы деген нерсени да кыймыл аракети менен, жүрүм турум менен көрсөтүп баштайт өзү. Коммуникацияда, окуусунда, эмоционалдык жактан, физикалык жактан, моралдык жактан билинет да, байкоо жүргүзсө болот. Жакшы, Айнек айым, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ата энелер үчүн дагы, окуучулар үчүн дагы абдан пайдалуу маалымат бердиңиз. Ушуну менен биз маегибизди жыйынтыктайлы. Биз бүгүн ушул окуучу, ата эне, мугалимдин ортосундагы мамиле кандай болуш керек, ошол тууралуу сүйлөштүк. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Сак саламатта туруңуздар.